Келсеңиздер, токтотпой туруңуздар. Бул эксклюзивдүү ЖК императордун үйү ар бир адамга буйрусун дейм. Киргенде эле достор, сол жагында ушундай кухнясы бар экен. Кухнянын өзгөчөлүгүн караңыздарчы, кенендигин достор. Бул жакта кухня гарнитурлардын турганын караңыздар. Бүт могул жакта бытовой техника, мебелдердин баардыгы эмне көрсөңүздөр ушунун баары калат. Сиздер кийимиңиздерди алып келесиздер, жашайсыздар. Бүт баардыгы бар экен. Эң баса мага жаккан жери, атайын ушул жерге биздин ата-энелерибиз түндө чай ичкенди жакшы көрөт, анан телефон менен бакырып сүйлөшөт го, эртең менен ойготот го. Ойготпосун деп, чтобы өздөрү менен өздөрү болсун деп, ушундай родительская спальня придумывали. Караңыздарчы, мен мондай эксклюзив домду биринчи жолу көрүп атам, ушундай дизайнды. Чындыгында дизайнерлер өтө эрикпестен жакшы иштеп чыгышкан да. Көбүнчө негизи биз акыркы үйлөрдө көптөрү балконго маани бербей атат, бирок Турция мамлекетинде эгерде балкон терраса салбасаң үй салдырбайт экен да достор. Ошондуктан бул жагы балконго өтө жакшы маани беришкен. Караңыздарчы, кенендигин. Могул жерге стол коюп алып деле чай ичип берсең деле болот экен. Кечки салкында эмне деген сонун идеяларды ойлоносуң. Баса бунун бийиктиги 7-чи этажда турабыз азыр биз. Квадрат метри 124 квадрат метр. Биз бул жактан кайрадан чыгабыз. Чыкканда эле, бирок мага да мындай прихожка жактан ремонт жакты да, дорогой. Это мындай өзбек досум бар бир, Сабир деген. Смотрите, друзья, это самый шикарный дом, не дечиле? Это самый шикарный дом, белоснежный дом деген дейли экен. Бул жакта гостевой ушундай туалеттери бар экен. Анткенде эле кайра биз оңго кайрылабыз, оң жагында атайын ушундай стильно шкафтар коюп калган, коноктордун кийимдерин илип кое турган жер экен. Ал эми сол жакка кайрылганда достор, сол жакта бизде ушундай санузел атайын. Бардыгы аккуратно, четко коюлуп тур. Бул болсо мастер спальня. Киргизчи, урмат. Камераны киргизип текшерчи, карачы моуларды. Стенный бралардын турганын, үстүдө турган люстраларды, комнатанын, розеткалардын, зеркаланын турушу, бул дагы өтө сонун бир үйгө атмосфера тартуулайт экен да. Самый чоо бул жерде прикол достор, 2 балкону бар. Тигил жак бетинде да, бул жак бетинде да балкону бар. Караңыздар, чоңдугу тигиндей эле экен, объему почти ошондой эле экен да. Бул жерде бул почти Ала тоо аянтына жакын. Бул жер Орозбекова 19 көчөсүнөн жайгашкан. Бул жерде 5 жылдыздуу отелдер жайгашкан жанында. Жана ошондой эле бизнес-центр жайгашкан. Үйдүн сыртында карасаңыздар, полный дорогой жасалган бул премиум класстагы үйлөр. Мындай үйлөр ар бириңиздерге буйрусун. Азыр ушул видеону көрүп аткандар буйрусун деп жазып коелучу. Ал эми биз достор үйдүн баасы канча турат экенин азыр тиги балконго кирип айталычы. Бизде дагы бүт элек десек болот достор. Бул жакта атайын детская спальня бар. Ичи чындыгында 124 квадрат метр болгонго, бирок ичи аябай мындай, как будто бул жакта 200 квадрат метрдегидей баардыгын батырган да. Бул жерден да балконго чыгып кетсе болот экен достор. Чындыгында бул жакта объект премиум класстагы үйлөр. Ремонту жаңы достор, 2 жолу ремонт болгон, келесиздер, жашайсыздар. Заманбап ремонт, эчтеке акчаны аябай дана чын жүрөктөн жасашкан. Ал эми бул үйдүн баасы 275 000 АКШ доллары. Эртерээк тезирээк алып калганга аракет кылыңыздар. Ушундай жерде жашаган ар бир адамдын кыялы го. Мына видти көргөзүп койчу. Тиякта көчөлөрдү көргөзүп койчу, кандай сонун. Ар бириңиздерге буйрусун ушундай үй.